Салам достор. Бул видеодо эң жакшы акысыз IT курстары менен бөлүшөм жана демо кылып берем. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшүп, комментарий, пикир жазганды унутпаңыз. Курс жөнүндө кыскача айтып кетсем, бул атактуу Гарвард университетинин CS50 деген Computer Science деген IT курсу. Анын ичинде бир канча курстар бар, бирок ошонун бирин мен силерге демо кылып берем. Анан өзүңөргө карап, өзүңөр тандап алсаңар болот. Бул курс акысыз, англис тилинде, бирок орус тилинде дагы ошонун котормосу бар экен башка сайтта. Ал сайтты дагы силерге көрсөтүп берем. Демону баштаардан мурун бир суроого жооп берип кетейин. Ушул сыяктуу акысыз онлайн курстарды окуп ийгиликке жетсе болобу деген суроолорго айтам. Албетте болот. Болгону аракет керек, каалоо керек, андан кийин дисциплина керек. Өзүңүздү мажбурлап расписание түзүп, ошол расписаниядан калбай, сабактарды калтырбай окусаңыз, сөзсүз ийгиликке жетсе болот. Нөлдөн баштап окуп аткандарга класстарда окуганды сунуштайбыз, себеби ал жерде инструкторлор болот, группалаштар болот. Ошол группада чогуу бири-биринен сурап окуганга жакшы, көбүрөөк интерактивдүү болот. Ал эми онлайн курстарды ошол өзүнө өзү ишенгендер, күнүнө мынча саат отуруп окуйм, сабак калтырбайм, жалкоолугумду карматпайм дегендер болсо, анда ушундай акысыз онлайн курстардан окуса болот. Гарвард университети Computer Science курстарын, ошол IT-ге байланыштуу курстарын EDX деген платформага акысыз коюп атат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз ал жактан акысыз курстарды окуп алсак болот. Бул IT курстарынын мөөнөттөрү көбүнчө 3 айдан 6 айга чейин. Азыр ошол курстар жөнүндө өзүбүз бир сейра көрүп чыгалы. Ошол курстарды алыш үчүн EDX платформасына акысыз катталып, логин пароль менен кирип, андан кийин ушул жактан курсту тандап, ошол курсту окуса болот. Силер көрүп аткан экран бул EDX платформасы. EDX курстарды ушул жактан алып окуй турган платформа. EDX веб-сайтына киргенде эле көзгө урунган сөз бул Restless learners change the world дейт. Бул деген талыкпай үйрөнгөндөр гана дүйнөнү өзгөртө алат деп сонун сөз жазып коюптур. Буга кошулам. Эми бул жерде учурда азыр 382.544 адам бул курсту алып атат дейт. Ушул платформада окуп атат, биринчи үйрөнүп атат дейт. Бул жерге киребиз. EDX платформасына киргенде бул жерде search деп турат. Ушул жерге жазабыз. Эмнени издейбиз? Биз Гарвард университетинин Computer Science 50 деген курстарын издейбиз. Computer Science 50. CS50 деп жазсаңар чыгат. Бул жерде бизге 10 курс чыкты. Шулардын баарын көрөбүз. Show all. Бирден карап чыгабыз. Биринчи курс Introduction to Computer Science дейт. Computer Science-ке жалпы билим берет ошол жөнүндө. Экинчи Web Programming with Python and JavaScript. Бул программист болгонго окутат. Python тили жана JavaScript тилин окутат экен. Үчүнчүсүндө Introduction to Artificial Intelligence with Python. Бул дагы Artificial Intelligence-ке кызыккандар үчүн Python тили менен кошо окутат экен. Төртүнчү курс Introduction to Game Development. Бул оюндарды иштеп чыгам, оюн жасайм деп оюнга кызыккандар үчүн, ошол оюндарды программалап оюн жасагандарга. Булусу lawyer'дерге экен. Кийинкиси Understanding Technology. Жалпысынан технологияны, ушу компьютер кантип иштейт, серверлер кантип иштейт, ошол жөнүндө маалымат берген курс экен. Андан кийинки Science for Business Professionals. Бул бизнес менен компьютер технологияны бирге окутат экен. Андан кийинки Mobile App Development with React Native. Бул телефон колдонмолорун разработка кылган
кызыккандар үчүн экен. Андан кийинкиси Computer Science Principles'тары и Computer Science 101 деп коет. Бул дагы баары ошол технологияга байланыштуу маалыматтар. Азыр биз Web Programming with Python and JavaScript деген курсту тандап, ушул жакка кирип, карап чыгалы. Бул курстан эмнени үйрөнсө болот, кандай сабактарды окутат, убактысы, мөөнөтү канча, агайлары кимдер, буга чейин окугандардын пикирлери кандай деген суроолорго жооп алабыз. Басабыз. Мына бул жерде өзүңөр көргөндөй Гарвард университетинин курсу экенин жөнүндө айтып атат. 16 мартта мына бир курс бар экен. Бул 16 мартта болуп эле бүтүп калбайт, андан кийин дагы коюп коюшат ушул жерге киргенде. Ошентип поток болуп окута берет. Азыр учурда 854.995 адам жазылыптыр. Бул жерде көрсөтүп турат. Ал деген 1 миллион адам жазылыптыр. Бирок бул онлайн болгон үчүн айырмасы жок канча адам жазылат, бирок ошо ким кошулуп окуса окуй берет. Анан жазылам дегендер Enroll Now'ды басып, ушул жерден катталасың. Бул жерде окуп чыксаңар болот. Курс жөнүндө кенен маалымат, эмнелерди окутат, эмнелерге басым жасайт, эмнелерди үйрөнөсүңөр дейт. HTML, CSS, Git, Python, Django, SQL, Models and Migrations, JavaScript, User Interface, Testing, CI/CD, Scalability and Security дейт. Ушулардын баары, булдун баары тил эмес, калгандары тулдар, инструменттер, ошол жумушту ишке ашырууга колдонулчу инструменттер экен. Ошолорду кошуп үйрөтөт экен. Бул аябай жакшы курс экен. Тил болгондо ошол Python менен HTML, CSS, JavaScript'терди кошуп үйрөтөт экен. Кимдер үйрөтөт экен? Дэвид Малан деген, Брайан Ю деген эки профессор Гарвардда иштеген. Эми оң жакты карасак, убактысы 12 жума экен. 12 жума 4 ай. 4 айдын ичинде ушулардын баарын үйрөтөт экен. Канча саат күнүнө, жумасына окуш керек дейт. Бир жумасына 6-9 саат окуш керек экен. Курс акысыз. Ушул курсту алып эле, сертификат албай эле жумушка кире берсеңер болот. Көп компанияларга сертификаттын кереги жок. Эгерде Гарвард университетинен ушундай сертификатым болсо жакшы деп өзүңөр үчүн алгыңар келсе, курсту бүткөндөн кийин жакшы аяктаган болсоңор, ушул сертификатын алсаңар болот. Ал үчүн $200 төлөш керек экен. Университеттин аты Гарвард. IT жөнүндө эч нерсе билбегендер дагы бул курсту алса болот. Көбүнчө ошо 0дон баштап окутат. Тил, англис тилин билиш керек. Гарвард университети англис тилдүү университет, англисче окутат. Бул онлайн курс. Онлайн курс болгондуктан өзүңөр убакыт табып, ошол өзүңөргө туура келген убакытта окуп, тапшырмаларды жасасаңар болот. Бул бир эле курсу. Азыр учурда өзүңөр көргөндөй 10 курс бар экен. Кааласаңар Artificial Intelligence with Python дейт, Game Development, Mobile Development, General Knowledge of Technology деген сыяктуу башка курстарды да алсаңар болот. Бул Гарвард университетинин CS50 Computer Science курсу англисче окуйм дегендер үчүн болду. Эми орусча, кыргызча окусак болобу деген суроолорго жооп издейли. Тилекке каршы кыргызча бул курсту окуганга азыр материал жок. Балким келечекте бирөө ушул курсту кыргызчага которуп, кыргызча платформа түзүп калар деген ишеничтебиз. Ал эми орусча бар экен, орусча бир сайт бар экен, ушул курсту которуп, орусча ошол жака киргизип коюптур. Ал жөнүндө азыр мен силерге кеңири айтып берем. javarush.ru-га кирсеңер, ушул CS50, Computer Science 50 Гарвард курстарын орусча которуп, ушул жака киргизип коюптур. Орусча ушул жерден окусаңар болот экен. Мисалы, Android курстары да бар экен бул жерде. Телефонго тиркемелерди жасайм деп кызыккандар. Java Syntax Pro дейт. Башка курстары да бар экен. Биз CS50 жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул CS50 Гарварддын Computer Science 50 курсу. Акысыз орусча окуйм дегендер үчүн ушул веб-сайт.
Birinchi сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабак деп ушул алып 10 сабак бар экен. 4 айда ушунун баарын үйрөнсөңөр болот. Сайттын аты javarush.ru. Бул жака дагы кириш үчүн аккаунт ачыш керек. Аккаунт ачып, логин пароль менен кирип, ошол жактан сабактарды алып баштайсыңар. Бул дагы акысыз, регистрация болуу акысыз, курсту алуу дагы акысыз. Балким башка акылуу курстары бардыр, бирок бул Гарвард университетинин курсун алам дегендер үчүн бул акысыз. IT курстарын англисче окуйсузбу, орусчабы, кыргызчабы айырмасы жок. Эң башкысы каалоо жана аракет болуш керек. Ошол жакшы окуп аракет кылса эле ийгиликке жетсе болот. Эгерде түшүнүксүз болсо, курсту кайра башынан дагы окуса болот. Бул курстар акысыз. Ушул жакта, ушул платформаларда турат. Кайра башынан окуп, кайра окуп дагы ийгиликке жетсе болот. Онлайн окуйсузбу, офлайн окуйсузбу, кандай ыкма менен окусаңыз дагы эң башкысы ийгиликке жетиш керек. Ошол баштаган нерсени аягына чейин чыгып, бир ийгилик жаратыш керек. Ошол маанилүү.